Кайрылуу күн достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздерге аябай жупчука жана аябай даамдуу болуп чыга турган блинчиктин рецепти менен бөлүшөм. Бизге керектелүүчү азыктар: жумуртка, кант, туз, жылуу сүт, ун жана суу мая керек болот. Биринчи идишибизге жумуртканы, андан соң кантты кошуп, венчик менен жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң чымчым туз салабыз. Аны дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң жылуу сүтүбүздү, унубузду кезектештирип аралаштырып алабыз. Сүттү блинчикке ар дайым жылуу кылып кошуңуздар. Биз унду, сүттү кезектештирип аралаштырсак, блинчиктин куймагы тегиз болуп чыгат. Эң акырында суюк майды кошуп, дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Биздин блинчигибиздин камыры дайын болду. Газга блинчик жасоочу идишибизди коюп, орточо отко коюп алабыз. Жакшылап сковородкабызды кысытып алган соң, бир аз майлап алып, чөмүч менен бир өлчөмдө кылып куюп алабыз. Четтери кызарып баштаганда түз лопатканы алып оодарабыз. Экинчи жагы биринчи жагына караганда тез бышат. Андан соң блинчигибизди алып, бардык камырларыбызды ушундай кылып бышырып алабыз. Бизде ушундай жука жана даамдуу блинчиктерибиз даяр болду. Ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Мен сиздерге сунуштайм. Достор, каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басууну унутпаңыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Көрүшкөнчө достор.